Кыргызстанда 3500 милиция кызматкери күн сайын коомдук жайларды күзөтүп, коомчулуктагы тартипти көзөмөл кылышат. Натыйжада коомдук жайлардагы кылмыштардын саны 16%га азайган. Былтыр 1368 кылмыш катталса, быйыл 1147 кылмыш катталган. Ал эми кылмыштуулуктун көрсөткүчү 47%га азайган. Анткени кылмыштуулуктун алдын алуу жана коомдогу тартипти жөнгө салуу боюнча Ички иштер министрлиги бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, тиешелүү иш-аракеттерди жүргүзүп жатканын Ички иштер министри өз сөзүндө белгиледи. Биринчи кадамды элди сапаттуу тейлөөдөн баштаганбыз. Бул багытты чыңдоо үчүн 57 дана милициянын көчмө кабылдамасын, 38 дана бирдиктүү терезе борборлорун жана пункттарын ишке киргизип, коомго ыңгайлуу шарттарды түздүк. Кайсы гана тармак болбосун, аны өнүктүрүүгө эл аралык заманбап жаңы тажрыйбаларды алууга карата иш жүргүзүү зарыл. Ошого жараша ички иштер органдарынын ичиндеги материалдык, техникалык жана ишмердикти жаңы ыкмаларды өнүктүрүү үчүн bir қатар ел аралық жолугушууларды өткөрүп келишимдерге жетиштик. 6 айда жалпысынан 152 ел аралық иш-чаралар өткөрүлүп, жыйынтыгында 11 келишим түзүлүп, азыркы учурда 8 долбоорду түзүүгө даярданып жатабыз. Ички иштер министринин берген маалыматында өлкө аймагы боюнча жалпы тергөөдөн сотко 423 кылмыш иши жөнөтүлгөн. Былтыркы 2021 жылда 9468 иш жөнөтүлсө, быйыл 9891 иш жиберилген. Натыйжада 4,5%га жогорулаган. Ал эми баңги заттарды аныктоо 140 учурга жакшырып, 5 тонна 821 килограмм баңги заттар алынган. Жыйынтыгында былтыркыга салыштырмалуу 2 тонна 910 килограммга көп алынган. Ал эми акыркы кездеги коомчулуктун бүйүрүн кызыткан жаш балдар менен аялдардын зордук зомбулукка кабылып жатканы боюнча суроолор берилип, алардын алдын алуу боюнча сунуштар да айтылды. Участкасында ошондой группа риска деп коет, ошондой риск болгон адамдарды учетко кабыл алып, ошолор боюнча иш жүргүзүшүп атат. Менен бирге айыл башчылары, айыл өкмөттөрү, райондук администрациялары бизге социалдык соцзащитадагы чоң жардам беришкен. Биз жалгыз эле өзүбүз жалгыз күрөшө албайбыз. Жалпысынан алганда ички иштер тармагында бир топ жылыштар бар экени айтылды. Укук коргоо органы катары коомчулукта аралашып жүргөн кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча иш алып барылып, 6 ай ичинде көрсөткүчтөрү төмөндөгөнү белгилүү болгон. Оор жана өтө оор кылмыштар 30%га, киши өлтүрүүлөр 6%га, зордуктоолор 45%га, опузалап талап кылуу 63%га, алдамчылык 25%га, транспорт каражатын айдап качуулар 26%га. Ал эми мас абалында унаа айдап аварияга кабылгандар кескин көбөйгөндүгүнө байланыштуу айдоочулук күбөлүк алуу иштери дагы күчөтүлгөн. Жыйынтыгында жол эрежесин билгендер гана айдоочулук күбөлүк ала алышкан. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министри 2022 жылдын биринчи жарымында өлкө аймагында сел кесепеттери, суу ташкындары, көчкү жана өрт кырсыктары көп катталгандыгын билдирди. Маалыматка ылайык өлкө аймагында жалпы 823 өрт кырсыгы катталып, 227 миллион сомдук материалдык чыгым келтирилген. Анын кесепетинен 16 адам каза болгон. Алардын арасынан эң чоңу Дордой базарындагы өрт жана Чүй облусундагы 223 бука күйүп кеткен сарай болгон. Ал эми сел кесепеттеринен жабыр тапкандарга мамлекет тарабынан тиешелүү жардамдар көрсөтүлүп, тазалоо иштерине жеринде көмөк көрсөтүлгөн. Авариялык үй ээлерине 51 миллион сом, капиталдык оңдоого 84 үйгө 8 миллион 400 миң сом бөлүнгөн. Ал эми алардын арасында каза болгондор жана материалдык чыгымдарды министр Бобек Ажыкеев маалыматта белгилеп өтө. 2022 жылы 382 миллион сом 788 миң сом материалдык чыгым болду. Былтыркы жылды айта кетсек, былтыркы жылы 1 миллиард 423 миллион 994 миң сом материалдык чыгым болгон. Өзгөчө кырдаалдардан тышкары 6 айдын ичинде 921 кырсык катталды. Тилекке каршы 95 жараныбыз каза болду. Бирок куткаруучулардын жогорку деңгээлиндеги иш алып баруусунан биз 180 адамды куткарып калдык. Материалдык чыгым 6 айдын ичинде 227 миллион сом 885 миң сомду түздү.
Ар кандай кырсыктардын болуп жаткандыгына карабай өзгөчө кырдаалдар министрлигине бир топ ийгиликтүү иштер жаралып, аталган тармактын потенциалы көтөрүлгөн. Белгилей кетсек, 2022 жылы Дүйнөлүк банктын эсебинен 58 заманбап өрт өчүрүүчү техникалары жана 300 даана өрт өчүрүүчүлөрдүн атайын кийими сатып алынган. Буга кошумча 2021 жылы Азия өнүктүрүү банкы тарабынан берилген гранттын эсебинен 81 оор инженердик техникалар сатылып алынган. Эң негизгиси калкты азык-түлүк менен камсыздап, бүгүнкү күндө дагы жетиштүү өлчөмдө он, кум шекер жана өсүмдүк майынын кору сакталууда, дейт өзгөчө кырдаалдар министри. Садым Нуркожоевичтин тапшырмасы менен быйылкы жылы биз 6 айдын кышындасы, жайындасы 1000 тонна унду таркаттык, 5000 литр өсүмдүк майды таркаттык и 8947 тоннаны бир сорттогу унду элге толугу менен таркатып бүттүк. Ички иштер министрлиги жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери калктын коопсуздугун камсыздоо максатында күнү түнү иш алып баруучу орган катары эсептелет. Аталган министрликтер өлкөнүн бардык аймактарында эл менен түз жолугушуп, көйгөйлөрдү ыкчам чечүүгө жана мекен үчүн кызмат кылууга дайым даяр экендиктерин билдиришти. Сайрагүл Полотова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.